Салам достор. Бүгүнкү биздин конокто Чикагодогу эң алгачкы IT айымдарынын бири Айдай эжекебиз. Айдай эже Чикагодо жашайт үй бүлөсү менен, жумушунан сырткары дагы 2 баланын энеси. IT багытында 30 жаштан өтүп калган эжекелер барбы карьера курган, бул мүмкүнбү, үйрөнүп кетсем болобу деп сурагандар аябай көбөйгөндүктөн бүгүн атайын ушу Айдай эжени чакырдык конокко, өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн опытын айтып берсин деп. Айдай эже карьера ITге дагы негизи башка багыттан келген, бирок ошо ITни аркалап азыр иштеп, үй бүлөсүн дагы карьераны да алып келип жатат. Ошого таанышып алайлы Айдай эже менен. Айдай эже, саламатсызбы? Сизге чоң рахмат бүгүн келип ушинтип опытыңыз менен, тажрыйбаңыз менен бөлүшүп берип жатканыңызга. Өзүңүз тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Ооба, кандайсың Айдана? Кандайсыздар? Айдананын угуучулары же көрүүчүлөрү. Өзүмдү тааныштыра кетсем, менин атым Айдай, 39 жаштамын. Кыргызстандын Нарын областынын Кочкор районунан болом. Чикагодо болсо 2011-жылы келгенбиз. Ошодон бери ушул жерде жашап келебиз. Үй бүлөм бар, жолдошум бар, 3 балам бар. Сени оңдоп кетейин. Кичүүсү 5 жашта, эң улуусу 14 жашта. Балдарыңыз уже чоңоюп калыптыр, тинейджер болуп, уже колледжге да даярданып аткан кезиңер экен да, колледжден да. Ооба, азыр high school деп коет, старшая школа, 4 жылдык. Ошого даярданып атат, даярдык көрүп атат. Эмки жылы буюрса high schoolду баштайт. Эң улум кызым. Жаш боюнча сакталыптырсыз, 3 баланын апасы болуп дагы буюрса. Мен да дагы ошону болушун каалайм. Балдарымды дагы тарбиялап, ошол эле учурда карьерадан артта калбай, өзүңүздүн жумушуңуз тууралуу айта кетсеңиз, эмне жумуш кыласыз, кайсыл жерде иштейсиз, анан күнүмдүк жумушта кандай кандай десем, проекттерди жасайсыз? Биринчиден рахмат Айдана, жылуу сөздөрүңө, комплименттерге. Сен да буюрса мындан да жаш, мындан да карьераң да өнүккөн кыздардан болот деп ишенем. Жумушум жөнүндө болсо, мен иштеген компания бул электрондук маалымат алмашуучу жайында коопсуздукту камсыз кыла турган компания. Кесибим аты security analyst деп коет. Негизи эле азыр ушу cyber security дагы ITдеги эң популярдуу багыттардын бири болуп жатат да. Баягы интернет өнүккөн сайын, бүт нерсе интернет платформага өткөн сайын, ушул платформада дагы, интернетте дагы коопсуздукту караган компаниялар азыр аябай өсүп жатат. Аябай жакшы багыттардын бири экен. Айта кетсеңиз, IT сиздин канчанчы кесибиңиз? Буга чейин ким болуп иштегенсиз? Буга чейин Кыргызстанда мугалим, английскийден сабак берчүмүн. 7 жыл иштедим Кыргызстанда, баш аягы биригип. IT болсо экинчи кесибим деп айтып койсом болот. Кыргызстандан бул жака биринчи келгенде андай убактылуу жумуштарда иштедим. Эгер Кыргызстанда көчпөй, бул жака келбей жүрө берсем, балким дагы эле мугалим болуп иштеп жүрөр экенмин. Ошо айта албайм, өзүм аябай ITге кызыгып, аябай мени ушул багытта аябай өзүмдү жакшы адис көрүп же ушундай болуп келдим деп айта албайм. Бирок изденип жүрүп, кайсы жака барсам деп башында бул жакта медсестра деген кесипти окусамбы деп, эмнени бияка келгенде издейбиз, балдарымды баксам, үй бүлөмдү баксам, бир акча табуу же ошол максатта ошентип медсестраны да окуп көрдүм. Анан IT чыгып калды, бардык кыргыздар окуп атат деп, элдер баратат деп эле мен дагы ошо барып окуп көрөйүн, кандай болот экен, болобу экен деп эле бардым. Ошентип эле келип калдым. Анан жагып калды. Биринчи барганда эле мага IT жакты деп айта албайм. Буга дагы компьютерликке кызыккан, ошол эле сен айткандай кодду үйрөнөм, ошого мен күчүм жетет, эрким жетет деп ушинтип
оюңда ошондой максаттарың бар болсо барып окуйсуң, болбосо бул деле өтө деле оңой эле кесип эмес. Мен барганымда өзүм үстүртөн эле билимим бар болчу компьютер боюнча. Андай негизги эле интернетти кантип издеш керек, эмне жөнөкөй эле пользователь катары билчүмүн. Буга аябай аракет керек экен, эрк керек экен, көбүрөөк окуш керек экен. Ошонун баары мындай, кандай айтсам, жеңип өтсөң киресиң, болбосо таштап баса бересиң. Сиз айтасыз, мугалим да болуп иштеп көрдүм, башка жумуштарда дагы жаңы Америкага келгенде иштеп көргөм, анан айтиде иштеп атасыз. Ошонун баарын сиздин тажрыйбаңыздан алганда үй бүлөңүз менен карьераны чогуу алып кетүүгө кандай жардамдары тийди? Үй бүлөнү дагы, анан карьераны да алып кетиш бул негизи эле кыйын. Менин оюмча карьераны да 100% жакшы адис болуп алып кетип атам, же үй бүлөдөн да 100% балдарыма болгон көңүлүмдү буруп атам деп айта албайм. Анткени же ал жакта эмес, же бул жакта эмес, бир аз арс-арк болуп каласың ортодо. Бирок бир аз жеңилчиликтери бар, анткени үйдөн иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы мен 2 күн үйдөн иштесем болот азыркы кесибимде. Ошондо жумасына болгон 3 жолу барып келем, калган 2 күн үйдөн иштейм. Ишимди кылып атып, ортодон мисалы обед учурунда чыга калып, балдарыма чай пай берип коюп, кайра кирип, ушундай жеңилдиктери бар. Сөзсүз бирөө керек, бир адам керек, балдарга каралашканга. Ата энең болобу же жолдошуң болобу, мисалы мага аябай жолдошум жардам берди. Бара алып кете бер, аркадан сурамоо немесин айтты. Иштеп жүргөндө деле ушундай, кээде собранияда отурсам, менеджерлер менен башка кесиптештер менен собранияда отурганда балам чуркап келип бир нерсе сурайт, же мен ушинтип. Мен деле кирип келип калат. Собранияда отурсам, апа деп чуркап кирип келип калат, күлүп эле кайра чыгарып коем. Негизи эле могу азыр карантинде билесиз, бүт дүйнө карантинде отурат да. Сиздин жумушуңуз токтоп калган жок да, иштеп жатасыз удаленно эле. Ооба, туура. Көпчүлүк иштерде ошо барып, сөзсүз түрдө ошо жерде болуп иш кылыш керек. Мисалы сатуучуларбы же дагы башка кесиптин ээлери сөзсүз түрдө ошол жумушуңда болуп иштеш керек болгондор токтоп калса, алар үйдө отуруп калса, биздики удаленно. Сен айткандай үйдөн отуруп алып эле кесибимди кандай мурун иштесем эле ошондой эле улантып эле, баягы эле май анамды алып эле иштеп отурам. Ошол аябай жакшы жагы ошол болду. Бүтүрүүчүлөр сизден сурап жатса, сиз өзүңүз 11 класста окуп жатасыз азыр. Университетке тапшырардын астында турасыз да, сиз кандай кесип тандамаксыз өзүңүзгө? Мен өзүм мисалы 11 класс бүтүп атканда так эле билчү эмесмин, мен мындай болом же андай болом деген оюмда дагы билбейм, бизде Кыргызстанда андай сен кесибиңди кичинеңен баштап ойлонушуң керек деген нерсе жокпу. Мен ойлойм, ошо IT тармагын тандаган аябай жакшы туура болсо керек, анткени баары билгендей азыр технологиянын аябай өнүгүп өсүү кези. Азыр кандай бир кесип тандабасаң дагы ошо IT тармагын, технологияны билишиң. Бардык нерсе барып, сиз айткандай технологияга барып такалып жатат да. Ошол эле медиктер болбосун, экономист, юристтер болбосун, бардыгы технологияны колдонуп иштеп жаткан кез да. Алар мен компьютерден качып, экрандан качып, башка жумуш кылам десе деле, бирок азыркы бүт заманбап кесиптердин баары технология менен ошо экранга, компьютерге, интернетке такалып жатат да. Ошого мен ойлойм, мен деле ошо келечектин кесиби бул IT багытындагы кесиптер болуп калышы мүмкүн деп. Анан келечекте балким көптөгөн кесиптер жок болуп кетиши мүмкүн. Бирок ошолордун ордуна IT кесиптер, жаңы IT кесиптер пайда болушуна ишенем да. Анан дагы айткым келген нерсе, ар бир адам сиз айткандай өзүнүн кызыкчылыгына жараша кесип тандай алат. Архитекторго кызыксын, мен айтмакмын, ошо архитекторго кызыккан бала ITдеги интернет, ошо IT
интернетте иштей турган веб-архитектор болсун же инфраструктура архитектор болуп ошондой кесиптерди тандаса келечекте жумушсуз калбайт беле депчи. ооба, туура айтасың. Азыр баардыгы эле келип ошо цифровой информация, ошо технологияга такалып келет. Жөнөкөй эле мисал, биздин жумушта деле мисалы sales person деп коет. Сатуучу адам, ошо картдарларды таап келүүчү, багындыруучу келип, сен бизге картдар болсоң, биз сага ушундай сервис, тейлөө сервистерин бере алабыз деген адамдар деле келишет дагы, биздин департаментке келишет, бизден ар кандай тренингтерди алышат, алар дагы ошо технология боюнча өндүрүш, ошол алардан талап кылынат. Алар да ошого билиши шарт азыр болуп калды. Да, туура айтасыз. Анан сиз азыр мындай уже high schoolга, старший школага барып калган балдарларды тарбиялап жатасыз да. Алардын технологияга канчалык жакын болушун каалайт элеңиз, же ушу IT жөнүндө, код жөнүндө түшүнүгү барбы? Мектепте негизи мектептик программада код үйрөнөбү бул жактын балдары? Ооба, ал мектептен зависит этет. Кээинки мектептер менин билишим боюнча атайын кодинг класстары бар, же болбосо дополнительный кодинг класстарды сунуштайт. Азыр онлайн кодинг класстары аябай популярдуу. Анан биздин мугалимдер ошол линктерди жөнөтүшөт, ушул жака барып жазылсаңар, ушундай программа бар же мен мисалы азыркы 14 жашар өспүрүм кызымды IT тармагына барышын аябай эле каалайт элем. Бирок ошол эле кезде мен аны сен ошону кылышың керек же деп аны мен мажбурлай албайм, анткени бул жактагы өспүрүм балдар өздөрүнүн оюн, жүгүртүүсүн, өздөрүнүн каалоосун үмүт этмесин. Кыргызстанда ушундай менталитет бар. Окуучу бүтүрүүчү мектепти бүткөндөн кийин ада мындай эле направление бар да: экономист, международные отношения, юрист, мугалим болушум керек же дагы бир кесип болушум керек деп. Ошо выбордун ичинде азыр көбүнчө IT жок да. А эгерде биз балдарыбызга кичинекейинен ошо технологияны да түшүндүрүп, ушундай деген багыт бар деп үйрөтсөк, балким ошо выборлордун арасында, тандоолордун арасында IT деген тандоо да кирип калат беле деп ойлойм да. Балким ошондо бала кызыгып тандамак, эгерде биз кичинекейинен түшүндүргөндө. Туура айтасың, маалымат аябай көп роль ойнойт. Биз деген ошентип IT жөнүндө көп маалыматыбыз болбогон үчүн, мындай кесип бар экенин деле билбеген үчүн көп эшиктер жабык болчу биз үчүн. Мисалы кичирээк кезибизде ошондой маалымат болгондо же университеттен бизге бир кандайдыр шарт түзгөндө, балким мен ойлойм бул цифровой, бул технология тармагы бир өзүнчө башка, бул мамлекет, мамлекеттен тышкары өзүнчө бир башка агым. Ал ошол информационный агымга түшүп калсаң, ошол жерде өзүңдү өстүрүп, өнүгүп туруп калсаң, сен көп граница жок. Бир эле Кыргызстан ичинде же Американын ичинде эмессиң, сен бүт дүйнө менен байланышсың. Ошо информациялык агымдын ичинде болсоң, ошондой чек ара жок. Бүт жака эшик ачык. Каалаган тармагыңа, каалаган жагыңа мүмкүнчүлүк аябай көп бул жерде. Туура айтасың. Ошо эме жөнүндө айта кетсек, азыр ошо 30 жашта, мен 35 жаштамын. Анан мен ушундай кесибим бар эле. Бирөө айтат мугалиммин, бирөө айтат мен бухгалтермин, бирок азыркы иштеген жумушум мага жакпайт, же болбосо айлыгы жакпайт. Анан мен азыр ушу 35 жашымда, 30 жашымда айтини үйрөнүп, айтинин багытынан, допустим, код үйрөнүп баштасам, мен келечекте кесибимди алмаштыра аламбы, менин колуман келеби, мен үйрөнүп кете аламбы деп сурагандар көп да. Ошолорго сиз кандай кеңеш бересиз? Эгер каалоо бар болсо, жаңы кесиптин ээси болом, IT тармагына кирем, анткени мурунку жумушум жакпайт десе, эч качан кеч эмес. 30 жашпы, 40 жашпы, ар дайым эле баштай берсе болот. IT десек эле, ошо код десе эле, элдер деген аябай бир кыйын, бир укмуштаган, окшогон адамдар эле ошонун ээси боло алат деп ойлойбуз. Негизи ал туура эмес. Акырын үйрөнө баштаса, кичинеден бул андай деле укмуштук тиги ракетаны жасап ачкан жок же бир башкача науканы укмуш ачып ачкан жок. Эгер жакшылап кунт коюп эле окуганга
эркиң болсо, аракетиң болсо, менимче аракетиң болсо, каалаган нерсеңе жетсе болот. Жаш деп айтсам, мен бул айтиге 35 жашымда окуп баштадым. Өзүңөн баары. Канчалык ошо IT тармагын каалап, канчалык өзүң эле изилдеп, канчалык өзүң ошону эркиң жумшап, ошентип отуруп эле окуп алсаң болот. 6 айдын ичинде окуп алсаң болот, 1 жылдын ичинде окуп алсаң болот. Кыска мөөнөттүн ичинде алуучу кесип. Пенде эмеспизби баарыбыз эле, ой, бул жашка келгенде память начар, анан бул начар, анан кабыл алуу начар. Андай негизи андай эмес. Канчалык көбүрөөк окуп, канчалык көбүрөөк аракет кылсаң, ошо мээни деле иштөөсү, ошо кабыл алуусу деле же эс тутуму деле ошонун баардыгы кайра жакшыртат экен бул. Канчалык көп окусаң ошончалык. Бирок мен өзүмдү эле мактабайм, мен кечке отуруп алып эле окуйм же өзүмдү ушинтип бир сертификат алам, анан бул айда экинчи сертификат алам деген максаттарды эле койбойм. Бирок по необходимости качан керек болгондо, айла жок отуруш керек болгондо, кой окушум керек, отурушум керек деп отурам. Айтпайсызбы? Ийгиликтин эрте кечи жок эч качан. Анан 40 жашка чыктым элем, 50 жашка чыктым элем, кой бул кеч мен үчүн жашоом бүттү деген нерсе бул туура эмес менимче. Биякта көп эжелер бар, көп апалар бар, 3 баласы, 2 баласы, кичинекей лялечкасы, 6 айлык баласын коюп деле окугандар бар. Аябай баа берем. Туура айтасыз. Значит, ошо айткандай эле ийгиликтин эрте кечи жок. Канча жашта болгонуңуздун деле айырмасы жок. Эң негизгиси кабыл керек, анан эркерээк сиз айткандай отуруп окуш керек. Жашоомду жакшы өзгөртөм десе, бунун кечи дагы жок, эртеси да жок дегендей, баардыгы сиздин колуңузда экенин унутпайлы да. Сиз жумушка киргенде сиздин менеджер тарабыңыздан, командаңыз тарабынан мындай колдоолор болот, сизди мындай түртүп пуш кылган адам жок да. Мен деле айтам да, жумушка киргенден кийин наоборот сизге колдоо көрсөтүп үйрөтөт, буну мындай кыл, буну мындай кыл, бул компаниянын культурасы мындай деп үйрөтөт. Мындай коркпоңуздар деп айтам да. Главное ошо интервьюдан өткөнгө аракет кылыңыз, анан иштеп кеткенде сизге жардам көрсөтүлөт деп. Ооба, кыргыздарда сөз бар го, биринчи башыңды эптеп киргизип алчы, андан ары көрө жатарбыз депчи. Ошо чын. Интервьюдан өзүңдү жакшы көргөзүп, ар жакка кирип алгандан кийин айласыздан үйрөнөсүң. Ал жакта көп колдоо болот. Кесиптештерим аябай колдоо көп көргөзүшөт. Убактыларын аябай кээде отуруп алып, башынан баштап эмне, бул жерде кандай деп пошаговый көргөзүп башташат. Андан тышкары дагы көп документациялары бар бул жакта, процедуралары, ар бир бул мисалы маселен келсе, ал үчүн биринчи шаг бул, экинчи шаг тигил деп жазылган документациялар күчтүү болот. Болгону бир эле менеджерлерден талабы, менин менеджерим ушул жерде процесс турат, ушул процедура бар, ушуну карап жасайсың, бирок сенин максатың ошону жакшыртыш. Бул жакта ар бир эле эмне кылбасаң ошону жакшыртуу жолун тап, оңоюраак жолун тап, же дагы башкалар көбүрөөк түшүнө тургандай деп талап кылат экен. Бирок бара булардын ой жүгүртүүсүндөй жүгүртүп калат экенсиң. Өзүң дагы ошондой көз караш менен карап калат экенсиң. Өзүң байкабай каласың, кандай сен мурунку Айдай кандай эле, азыркы Айдайдын ой жүгүртүүсү кандай, өзүң байкабай каласың. Кесибин тандай албай жүргөндөргө айтини дагы мүмкүнчүлүк катары карап көргүлө, үйрөнгүлө депчи. айтидин эле мындай код үйрөнүп, эле бир айтидин багытында бир адиси болуудан сырткары, бул жерде адам сиз айткандай күнүгө бирөө менен сүйлөшүп, өзүң өнүккөнүңдү билбей каласың да. Баягы каждый ар күнү ар кандай проекттерди жасап, жаңы инструменттерди үйрөнөсүң, жаңы технологияны үйрөнөсүң. Могу айтидеги, особенно ошо айти багытында иштеп жүргөн адистердин мээси башкаларга караганда ордунда токтоп турбайт. Күнүгө тренироваться этип, натренированный болот, изденүү менен болот, кызыктуу деп айтам да.
Мурун башында бул айтиде кыйынчылыктары мен үчүн эмне дегенде мен ойлой берчүмүн, ошо бир жерде турбайт экен, дайыма өнүгүп турат экен. Мисалы, бир технологияны бүгүн үйрөнүп, жакшы үйрөндүм, жакшы адис болдум деп, эми ошону жазап баштасаң эле эртең кайра башка жаңы технологияны берет дагы жаңы нерсени үйрөн. Кайра эле анан күнүгө эле изденүү, күнүгө эле жаңы нерсени үйрөнө бериш. 3 баланын апасы болгон соң, үй бүлөң бар болгон соң, кыргыз менталитет менен бизде деген аял киши отуруп алып эле кечке жумуштан тышкары деле окуй бериш деген бир башкача жат көрүнүш деп айтсам болот. Ошого бир аз ошол жагы мен үчүн кемчилик болчу. Анан азыр ойлонуп көрсөм, ал кемчилик эмес эле, ал кайра эң чоң плюс ошо айтинин. Күнүгө эле жаңы нерсе үйрөнө бергениң сага да жакшы. Канчалык мисалы мен азыр эч коркпой Кыргызстанга деле барып же башка дүйнө жүзүнүн ар бир башка мамлекетине деле барып ушул кесипти кайсы жерде болбосун алып кетсем болот, жумуштап кетсем болот. Мен үчүн азыр мурун коркуп кандай болуп кетет, эмне кылам, мисалы Америкага келгенде английский мугалим болуп иштей аламбы, американецтерге мен англис тилден үйрөтмөк белем деген коркуу болсо, азыр менин азыркы кесибим менен азыр бүгүн жумуштан бошотуп койсо, эртең мен кайра башка жаңы жумуш таап кете алам. Ошол үчүн бул айтинин жакшы жагы, плюс жагы ошо күнүгө жаңы нерсе үйрөнгөн. Туура айтасыз. Азыр бул жерде сиздин билген жөндөмүңүзгө жараша, кылган ишиңизге жараша эле жумушка алып, баягы айтиде айтылат го, компанияга жумушка кирип атканда деле I need a room to grow дегендей, именно айти багытында комната чоң, өзүңүз как специалист катары өсүү үчүн дагы. Ошо апакелерге кандай совет айтат элеңиз? Ошо тандай албай, ушундай бир кыйын бир учурда турган, коркуп жаткан апакелерге. Менин оюмча эң негизгиси аракет, көбүрөөк аракет кылыш керек, эрк болуш керек. Мисалы, баштап анан бир айдан кийин таштап коюп, анан кайра кийинки айы дагы карап, андай болбойт. Бул жака консистенси деп коет. Күнүгө 1 саат болобу же 2 саат болобу же 4 саат болобу, ошол именно ушуну үйрөнгөнгө убакыт бөлүп, көңүл буруп, Дисциплина менен окуш керек керек. Туура ошол сөздү таап айтпаймынбы? Дисциплина керек да, өзүңө өзүң бир максатты коюп, күнүгө 2 саат ушуну үйрөнөм же 6 айдын ичинде түндүр күндүр үйрөнүп туруп, анан 6 айдын ичинде ушундай бир рубеж коем. Ошол рубежден ашкандан кийин дагы кийинки 6 ай мен үчүн дагы бул максат. Ошол багытында иш издегенге, ошентип ар бир эме рубежге чейин катуу иштеш керек, катуу аракет көп керек. Биз кыргыздар көп шылтоолор табабыз. Менин жашым 40тан ашты, анан менин убактым жок, менин 3 балам бар, ал ар бир адамдын башында. Бардык эле адамдар бош эле отуруп эле убактысы толтура эле, анан башка кылчу иши жок эмес. Бардыгынын башында ошондой кылган киши, аракет кылган киши кыла берет, кылбаган киши шылтоолор айтып отура берет, менин оюмча. Туура айтасыз. Айда эже, сизге чоң рахмат, ушинтип өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп бергениңизге. Аябай жакшы кеңештерди айттыңыз. Буюрса ишиңизге дагы, үй-бүлөңүзгө дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат Айдана. Сага дагы чоң рахмат. Мени адис катары эсептеп, мени ушундай тажрыйбаң менен бөлүшүм istеп мага келип кайрылганыңа өзүмдү андай деле чоң адис деп эсептебейм. Бул айт тармагында өзүм жаңы новичок деп эсептейм. 4 эле жыл болду, көп деле тоолорду аша элекмин, бирок ошентсе дагы иштеп келатабыз эл катары. Сиз деле ролевой модельдерге киресиз. 3 баланын апасы болуп туруп, 35 жашында бүт нерсени токтотуп коюп, мен бир жаңы кесипти окуп баштайм деп нолдон баштаганга, ошого баягы өзүңдү
туура мотивация берип, ошого майндыңды өзгөрткөн бул өзүнчө бир чоң нерсе деп ойлойм да. Көп адамдар сиз айткандай 30 жаштан өткөндөн кийин 35 жашка жакын өздөрүн мен уже карып калдым, мен эч нерсени өзгөртө албайм, мен кайсы жашоом кандай нукта жүрсө, ошол эле нук менен кете берем деп ойлогон адамдар дагы көп да. Сиз ошолорго аябай жакшы, кандай десем, пример боло алдыңыз деп ойлойм. Мен деле сизди как өзүмдүн эжекем катары, пример катары алам да. Мен дагы сизге окшоп 40ка чыгайын деп калганда дагы, үй бүлөмү дагы, балдарымды дагы, карьерамды дагы чогуу ушундай ийгиликтүү алып кетүүнү каалайт элем. Рахмат чоң. Рахмат сизге.